Канчадан болсо ошончо тагдыр деген сөзгө дагы бир жолу ынанып отурам. Себеби менин артымда тойноп жаткан 12 жаштагы Азиз 7 жашында автокырсыкка кабылып, бир бутунан ажырап калган. Бирок мындай тагдырга тушугуп, муңайып отуруп калбастан, өзү тең курактуу балдар менен топталашып, чуркап ойноп жүргөн Азиздин тагдыры жөнүндө бүгүн сиздерге кененирээк айтып бермекчибиз. Чаңаганда футболист болгум келет, бирок мени оюнга балдак менен кошпойт да, чаңдаргачы. Же режиссер болгум келет. Кино тарткым келет. Үй аласың, үй аласың. Ата-энеме үй таам алып бергим келет. Мен Давранова Венера, аксылыкты болобуз. Алапка жолдошум Алапкадан болот. Жолдошум экөөбүз 2003 баш кошконбуз. Шаарга 2010 шаарда эле жашачубуз. Таласка барып келип, ошо жолдошум иш стройка ошол жакта болуп калып, анан 2012 кайра шаарга келдик эле. Анан келип балам биринчи класска киргиздим. 3 балалуу болдук. Дагы эки балам алып жумушка орноштум эле. Анан эки балам алып кетип атсам, магистраль менен Баха Гагаринанын кесилишинде остановкага турсак, маршрут көрүп кетти. Ошондо башка кишилер да жаныбызда турган болчу. Башка кишилер 176 маршрутканы токтоткондо, ал маршрутканын тормозу иштебей биз жакка бурулуп сүзүп кеткен. Жаңы эле биринчи класска баргана 20 күн болду эле. Балам таппай калдым, карасам эле балам арыктын боюна түшүп калыптыр. Бир буту үзүлүп эле калыптыр, эти эле кармап турат да. Маршрутка сүзүп кеткенде эле мен ачып жумганча эле, көзүм ачканда эле бутон сөөк менен эки сөөктү эти эле кармап турган экен. Ошондо мен көзүм ачканча эле больницаларга чуркап жүргөн экен кишилерчи мени көтөрүп. Кийин 3-чү Горн больницага алып барып, операция жасашкан мага. Тагдыр ушул экен да, балам эки көзү аман калганына сүйүндүм. Мен менен сүйлөшүп отуруп, аман калганына ана шүгүр дедим. Ушу бала буту жок болсо да, ушу аман калганына сүйүнүп. Мен капа болуп жатканда мени биринчи протезный бар экен жакы больницада. Ошол жерге барсаң, кадимки эле бутка окшош пластик темирден жасалган буттар бар экен. Ошону бутуңа кийгизтирсек, сен бутуң кадимки эле бут болуп, ойной берсең болот, чуркасаң болот деп алдашкан, сооротушкан. Өмүрүн сактап калалы, бутун кеспесек болбойт, тамырлары үзүлүп кетиптир да. Анан сүйрөгөн машина сүйрөп кеткен да. Буттардын могу жери аябай жана болуп кетиптир, ылай болупчу. 2 жолу операция кылды да. Анан ошенткенден кийин операция кылганга ыраазы болдук. Баарына баш ийип калдым. Өзүм да инвалидмин, ошого просто ичим күйгөн, ошо өзүмө окшоп кошулуп калды деп. Биз аксы жактан кичинекейимде ушинтип эмне болду, иши авария болгонбуз, эсимде эле жок. Анан ошо кичине бутум чыгып калган, мындай жөнөкөй эле авария болгонбуз, аябай эле мындай эмне эмес, өзүнүн атабыздын машинасы менен эле кичинечи. Анан бутум чыгып, салып, илгери кыргызчылык кылып эле ушинтип жүрүшүп атчу эле го, больницага көрсөтпөй эле. Анан ошо жакшы салбай койгон окшойт да. Төрөгөндөн кийин косколду, дагы косколду, ошо 3 балам төрөгөндө эле аксай баштадым да. Анан бул балам авария болгондо дагы вообще эле аксай баштады, аксап кеттим. Мен 3-чү топто болмай, өзү больницага жатып, дагы көрүнсөм болот экен да, 3кө бирге көтөрүлөт экен. Ага каяктан балдарыман чыга албайм да. Атасы стройкада иштейт, бир 12-15 миң табат. Азыр стройкалар жакшы болуп ошентип табат. Квартплата беребиз. Балдарым жол киресине кетет, тамак ашыбыз, кийим кечебиз. Жер алабыз, үй алабыз деп эле аракет кылабыз, эч топтолбойт. Үйдөн тиричиликтен атып артпайт.
Мен да жумуш иштебей калбадым. Бул баланы карап отуруп калдым. Авария болгондон кийин эле жаңы жумушка киргенден кийин авария болуп атат. Ушул ойдон тиги балам төрөлдү кичинекейим. Ушул ойдон все равно жумушка чыга албайм да, буну үйгө жалгыз да калтырып чайыбызды көтөрө албайт да булчу. Мен аял алгыча эле жанында жүрүшүм керек го. Хотя чай көтөрө албайт да, секирип чуркап жүрүш керек. Ошон жумушта иштебей калдым. Анан каякта үйдө эле ала албайбыз, жерде эле ала албайбыз. Балам окуп атат. Аябай футбол ойногон жакшы көрөт. Бирок балдарга окшоп өкүнүп, ыйлап, сыктап мынтип отурбайт. Как положено балдар менен ойноп. Мен кыла албайм андай нерселерди. Мисалы, анын жүрөгүм ооруйт ойногондорун көрүп. Көңүлүн түшүрбөй эле ойноп күлүп жүрөт. Мен эми кайгылуу жүргөндө эң жаман көргөнүм кайгылуу болуп жүргөндө жаман көрөм. Ар дайым эле көңүлүмдү көтөрүп жүрөм. 1-классыман бери ойночумун футбол. Кийин болсо авария болгондон кийин футбол эсимден чыгып кетип ойной албай калгам. Кийин бара байкем футбол ойночу байкемда. Кийин байкемге кошулуп экөөбүз футбол ойноп үйрөнүп баштадык. Кийин досторубуз менен өзүбүз теп ойлоо бар да, эртең менен 6-да туруп ошолор менен чуркайбыз. Досторум мени кадимки эле достой көрөт, мектеп эч кемситпей, бөлбөйт. Кайсы жакка оюндар болсо мени да чакыра кетишет, байкем экөөбүз. Мен 2 балдак менен Культу кичинекей болгонго балам кыйналат басканга. Анан балдакта аянтып жүрөбүз мектепке барганда, түртүп жибербесин же балдар чуркап жибербесин. Анан мындай инвалид балдарга 4-протезный заводдон буларды лечение кылат, 1 ай жатышып, и протез жасап беришет. Олег Анатольевич деген бизге жакшы протез жасап берет. Бекер жасалат инвалидтерге. Ошого шүгүр. Эгер сатып ала турган болсо, вообще эле сатып албайт болчук, биз да кыйналып. Бул бир күндү кантип өткөрөсүң эркиң? Мен ненеме биринчи турганда эле баягы чай пайларын даярдап берип, ичип бүткөндөн кийин сабактарын жасап берип турам. Жасап берип көбүнчө мен мектепке кетип атканда бут кийимдерин кийгизип, көйнөктөрүн кийгизип, алып барып маршруткадан түшүрүп, кайта классына киргизип коем. Мектептен келип атканда мен бул көп сабактар болуп калганда мен булду күтүп турам. 1 саат, 2 саат. Үйгө келгенден кийин дагы сабактарын жасап берем. Сабактар даярдап бүткөндө эмне кыласың? Даярдап бүткөндөн кийин ойнойбуз. Футбол ойноп, түнкү 1ге чейин ойноп калабыз кээде. Түнкү 1ге чейин ойнойсуң? Прожектор менен. Досторум менен. Ушпайбы апаңа түнкү 1де каякта жүрөсүң? Жок. Сабакты даярдап бүткөндөн кийин? Бүткөндөн кийин. Жумуштан окуудан кийин? Жумуш кылып бүтүп. Эмне жумуш кыласың үйдө? Үйдө мамама жардам берем, бала карайм. Кичүү инимди деле карайм. Ошо мамама жардам берем. Мамам тамак аштарды жасайт. Ошо мамам жасап бүткөнгө чейин карап турам. Айлантып келип, бүткөндөн кийин сабактарымды жасайм. Оор эмеспи? Ошо иниңди, бул жактагы иниңди алып сен кичинекей бөбөгүңгө карап, апаңа жардам берет экенсиң. Эми чоң болгондон кийин баарын өз мойнума алгам да. Эмден элеби? Бул турмушка ким үйрөттү сени? Ата-энем. Ушундай эң азыртадан эле боорукер, мээримдүү болгонго. Бул жакта иниң үйрөтүп атат, Экөөң бири-бириңе күйүмдүү окшойсуңар, карасам. Балдар уруп койсо барып болушасыңбы? Урбайт да, кээде да. Кээде? Сен ким болосуң чоңойгондо? Мен повар болгум келет. Себеби? Себеби туугандарга тамак даярдап берип? Жок, өзүм жакшы көрөм да. Өзүм ашпозчу болгондо? Ашпозчу болгондо. Дүйнө кыдырып, рецепт топтогум келет.
өзүм Аз тамак даярдаганды билесиң, кайсы тамактарды билесиң? азыр картошка куюп берем. Мама салат кылып атканда салат жардамдашып жиберем. Азыр кичине эле билем. Эниң кандай була? Эниңди сүрөттөп берчи Азизди. Өжөр бир нерсем кылам дегенди кылат да. Дагы мындай сабактарын көп мага жасатат. Жардам берчи деп. Кээде эле грамотам бар. Мен кенен эле мен жардамдашсам эле ушу алып келе берет баганы. Сен арыңан алып келе бер. Алып келе берет. Агасы жардам берген үчүн алат да, бештерде. Ой, тамам. Жакшы окуу. Ыйласам ар бир үнүм жүрөгүмдө, сүт берип сүйүм менен уктаткансың. Бой жетип мен алыстап каранымдан, ойлонуп эт жүрөктү орутасың. Жок апа, сенсиз алыс канат какпай, кайгырган жүрөгүмдү кантип актайм. Мен үчүн сенин барың эң чоң бакыт. Жок болсоң бул жашоодо кантип жашайм, кантип жашайм, кантип жашайм, кантип жашайм.